Ошондо сен мага туура жолго түш деп сунуштап атасыңбы? Эмнеге болбосун? Бери кара. Мен сага сунушум мындай. Мага караштуу адамдарды куугун токтогонду токтотосуңар. Камактагыларды бошотуп, байлыктарын кайтарып бересиңер. Ошондо силердин да тагдырыңар жакшы болот. Кандай дейсиң? Менин оюмча сонун сунуш. Менин сизге анда сонун сунушум бар. Сиздин азыркы учурда жалпысынан 1 миллиард доллардан ашкан 850 кыймылсыз мүлкүңүз бар экен. Коттедждер, элиталык клуб үйлөрү, курулуп жаткан имараттардагы батирлер, жер тилкелери, эс алуу борборлору, ресторандар, ат сарайлар, аң улоочу жайлар, 60-тан ашуун кымбат баалуу автоунаалар, зер буюмдары жана башка мүлктөр. Эгер ушул мыйзамсыз жыйнаган байлыгыңыздын баарын жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн мамлекетке өткөрүп берип, анан кылмыш жолунан баш тартсаңыз, балким сот бул жакшы кадамыңызды эске алып, жазуу мөөнөтүңүздү кыскартат. Байлыгымды серге алдырып коюп, кол кошуп отуруп берет ойлоп атасыңбы? Жок. Сиз эч кол коштуруп отурбайсыз. Ошол үчүн Дамир экөөбүздүн балалык досубуз Максатты болбогон акча үчүн каналга чөктүрдүп, өлтүргөнсүңөр да.